Şu elimizge produktu sorayımız. Başka hiç ne soramayız. Şu. Prezidentimiz her günü televizyonda aç kalmayı değil, men kütemen deyip va'dani beriyapti. Ümitimiz var. Ырыс айыл өкмөтү Сузакта коронавирус илдети жуккан адамдар чыкты делген экинчи айыл ушул. Дароо карантинге алынып, толук бойдон кыймыл аракет токтотулган бул көчөдө 300 түтүнгө жакын эл жашайт. Оору жуккандыгы аныкталган жарандар учурда толугу менен айыгып үйлөрүнө келишкен. Бирок бул жерде да азык-түлүк жардамдарын бөлүштүрүү ишинде одоно түрдө кемчиликтер кетирилгени айтылды. Bir insan var ekan oşta ayıl hükümetimizge yaxşı yardımını körsetti. Şundan bizge 11 kap un koyuldu. 11 kap yağmur yağıp duruptu. Yağmurda kalan halatda. Mana şu ettemene organ hadımları yuvalığı karap durduk. Hemen rengi yonga kolputuda zinciri yok. Açık insanlarga tarkatı verildi. Ahırda 11 kap bizge kaldı. Men hükümetmen cancelleşip uruş cancel köterip elimiz aç. 286 hocalık yaşaydı. 286 hocalığın içinde 3'te de 4'teden kelinimen yaşaydı insanlar. Bizge rahim yemeysizler mi deyip topalan kalıp hemmeye en yaman insan men bolup göründü. Hükümetten değildi, kaysı bilmeyimiz. 60 ek kap verildi. Şunu ekşiyalardan yetkizdik elimizge. Жеке тараптардан келген ундарды уруш талаш кылып отуруп, араңдан бөлүп алышкан болсо, бул жерге салыштырмалуу ачык, толук курчоого алынбаган аймактарга негедир тетирисинче жардам көбүрөөк берилип жатканы айтылат. Бирок оорунун очогу делген жерге айыл өкмөтүнөн эч кандай колдоо көрсөтүлгөн эмес. Бюджеттен сессияны чакырып 500 миң сом акча караганбыз. Анын ичинде өзүңүздөргө белгилүү азыр мына немелер себеп атпайбызбы, хлорлордучу, хлорду. Хлор азыркы күндө мына любой магазинге, супермаркетке кирсеңиз 200дөн 220 мыңга чейин болот. Биз 150 сомдон оптум 500 килограмм хлор алып, ушул узун көчөдө мындай болуп аткан жерде күнүнө дезинфекция болуп жатат. Каждый день. Айылдарда бүт айыл башларга бөлүп бердик, дезинфекциялоо. Ушул коронавирус башталгандан бери ушул и плюс жардамдардан болуп жатат. Мындан сырткары аталган аймактагы дүкөндөрдүн бирине айыл өкмөтү жардам катары келген ундарды 1700 сомдон сатып, сатуучуларды 1750 сомдон соодалоого мажбур кылганы тууралуу да маалыматтар айтылды. Бирок камерага сүйлөп берүүдөн баш тарткан тургундар жергиликтүү бийликтен кооптонушарын айтышты. Biz bilmeyiz. Biz bilgenimiz özümüz alıp gelip özümüz satkanını bilemiz de. Ал туура эмес маалымат. Себеби биз мына бул жерде комиссия түзгөнбүз. Депутаттардан, аксакалдардан, айылдын молдолорунан түзүлгөн. Мына Facebooктарда да жүрбөйбүзбү? Мына көрүп атасыңар. Ал ошол молдолор комиссия аксакалдар чыгып алып туруп магазинге алып кирбесе керек. Дагы бир маалымат, аймактагы постлордо турган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине түштөнүү тамагын берүүгө байланыштуу айтылды. Албетте, бул дагы камерага ачык эмес. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул жердеги дүкөн, эт саткан жайлар, ал эмес аптекадагыларда айыл өкмөтү тарабынан мажбурланып, акча чогултуп берип жүрүшкөн. Мындайча айтканда, посттогулардын тамак ашы дүкөнчүлөрдүн мойнуна илинген. Men sotuvchiman, akam shep şu mat egasiga gaplashib turmoqchi bilmadim hozir. Biz mına özübüz казан асып атабыз бул жерге. Азыр көрсөңүздөр болот чыгып. Ошол постторго биз тамактар ошол бир машина специальный тикон жалып бекитип бергенбиз. Күндө обедте тамагын алып барат. Убакта эч кимден акча алынбайт. Жок. Коронавируска байланыштуу өзгөчө кооптуу делген бул аймактагы дагы бир көрүнүш. Бул почта кызматына чогулуп пенсия ала албай жаткан жарандардын көптүгү. Үйгө жеткирип берилет деген жогорку бийликтегилердин маалыматы. Бул иретте реалдуулуктан кыйла алыс экенин көрсөтүп турат. Үйүңүзгө алып барып беришпедиби? Жок, алып берге жок. Мына почтадан 5-600 метр нары. Канча пенсия аласыз? 5700. Келсеңиз эмне деп атышат? Эмнеге? Эми биринчи келишим азыр. Ошо айла жок өзүңөр чогулуп атасызбы? Эстип куламагыла эстип келдик, шеде алайлы деп. Магазинде ошончо эдиңиз карыз. Төлөдө магазин жемейт. Беш керек да. Бериге кагаз келмепти. Дагыйла. Кече келгенмен, кесем кагаз келмепти. Nimaga biz qog'ozlar kelmaydi? Shunga bir xabar olay deb keldik. Barishdi.
Bular özlerinin maşinesi menен barıp atat, Özleri mençik uyak kılıp taksiden bu sefer bir atat da. Karızga magazinden bize geri alıp ilacı yoğundan poştaya kelip atat da. Bularda hiç ayıp yok. Biz aparvattabыз, apargan менен кээ фамилиялар чыкпай калып атат да. Бул жерде элде оор болуп калат. Биз бир барган жерибизге 10 марттан барып атабыз да. Чынындачы, анан азыр буларга деле кыйын болуп атат. Азыр по буквам алфавит менен түшүрүп атат. Биз таап издеп адамдын үйүнө чейин магазин апарып атабыз. Бул сапар өздөрү келип азыр фамилиялар чыкпагандар келип атышат. Ошондон биз айыл өкмөттөн тактап неме кылчу адамдар чыдабай бир жерде отуруп алышты. Ошол. Өзү бирок Апарып атат, үйлөрү жеткирип атабыз. Үйүнө жеткирип. Маселе толук бойдон бул жердеги почта кызматкерлеринин айынан болуп жатат дегенге такыр туура келбейт. Бул кызматкерлер жарандардын аты жөнүн тизмеден таба албай жатканы бир болсо, пенсионерлердин үйлөрүнө жеткирип берүү үчүн өкмөт тарабынан эч кандай унаа дагы, ага куюлуучу күйүүчү майы дагы каралган эмес. Жок, өкмөттөн бизге бир тыйын немеси жок. Өзүбүздүн жаныбыздан куюп машина жалдап барып атабыз. ошон үчүн жол кире акысын алган учурлар болуп атабы. Өздөрү бергенде алабыз. 5-10 сом, атак жок. Бизге деле оңой эметпей атат. Эми баягы элге кызмат кылалы деп иштеп атабыз. Эмесе биз өзү аз мынча эле мизерный окладка иштейбиз. Айлыгыңыздар канча ишесиз? Айлыгым 5000 айлык алам. Анан жол киреги эле кетип калып атты. Анан өзүмүн күйөм, өзүм жаныман бензин куюп, дадома бүт баарын доставка кылдым. Анан айырда мага жол кире бергиле, айыл өкмөттөн шофёр бергиле, машина жалдагыла деген жокмун. Жалпысынан коронавирустун очогу делген аймактардын бириндеги бүгүнкү абал ушундай. Жергиликтүү тургундар албетте өлкө жетекчисине гана үмүт артып турушканын айтышат. Башкалардан адилеттүүлүктү күтүүдөн майнап чыгышына ишеним жок экенин баса белгилешет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.